Сокулук районунун Шопоко шаарында айнек терезелерди чыгаруу, профилдерди, терезелер жана фасадтар үчүн фурнитураларды жеткирүү тармагында ишканалардын биринин курулушу 2023 жылдын декабрь айында башталып, бүгүн ишке берилүү алдында турат. Бул ишкана 150 адамды жумуш менен камсыздайт жана аймактагы экономиканы колдоого багытталган. 31 августка эгемендүүлүк күнүнө карата биздин компаниябыз президенттин катышуусунда онлайн ачылып атат. Азыркы күндө биздин цехте 150 бала эмгектенип атат. Күнүмдүк чыгарган производствобуз 40 тонна айнекти обработка кылып атабыз. Бул дегени 2000 квадрат стеклопакет чыгарып атабыз. 1500 квадрат закалка стеклолорун обработка кылып чыгып атабыз да азыркы күндөрү. Аталган ишкана айнек терезелерди чыгаруу жана айнекти кайра иштетүү боюнча заманбап автоматташтырылган. Материалдар чет өлкөдөн алынып, замандын талабына ылайык жабдылган. Суткасына 1800 чарчы метрга чейин продукция өндүрүлөт. Акыркы жылдары мамлекет башчысынын колдоосу жана республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен аймактарды өнүктүрүүгө чоң көңүл бурулууда. Бүгүнкү күндө Сокулук районунда курулушу жүрүп жаткан социалдык объекттер, ишканалар жана фабрикалар көп. Мындай ачылыштар аймактын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. жылдын 31 августуна карата 2 социалдык объекти жана 2 өндүрүш ишкана ачылып жатат. Буна өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Айнегистандын Гласленд ишканасы ачылып жатат. Бул биринчи этабы. Азыркы күндө бул өзүнө 9 миллионго жакын АКШ долларын курулуп жаткан ишкана. Биринчи этабында бул 300 жаранга чейин жумушчу камсыз болот. Азыркы күндө даяр, мына тез немеде өзүңүздөр көргөндөй иштеп жумушун баштаган булар. Анан мындан сырткары дагы Замайсал деген швейный цех тигүүчү цех ачылып атат. Алдагы 300 орунга чейин түзүлөт. Бүгүнкү күндө 100дөн 150ге чейин киши иштеп жатат. Бул эми бүгүнкү 31-не карата эле, андан сырткары дагы бир 4 чоң ишканабыз бар. Аны кичи ишканаларыбыз да бул жылдын этеге чейин бардыгы ачылып жумушка берилет. Бүгүнкү күндө өлкөдө эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата бир катар социалдык объекттер менен бирге өндүрүш ишканалардын курулушу аяктап пайдаланууга берилүүдө. Алардын бири Сокулук районунун Сары Өзөн айыл өкмөтүндө 500 орунду тигүүчү ишкана ачылуу алдында. Бул ишканада негизинен аялдардын кийими тигилип, продукция күн сайын экспортко даярдалат. Мында өндүрүлгөн кийимдер Россиянын бир катар шаарларына жана Казакстанга жөнөтүлөт. Бул аймактагы экономиканы өстүрүүгө жана жумушчу орундарды көбөйтүүгө салым кошот. Бул жерден жалпы азыркы тапта 100 адамга жумуштук орун түзүлгөн. Жалпысынан бул жер 500 адамга ылайыкталып салынган. Бардыгы евро стандартка жооп бере турган заманбапка учур талапка жооп бере турган фабрика бул жер. Жалпы бул биздин жеңил өндүрүш ассоциациясы баш болуп, сапаттын үстүнөн аябай жакшы иштеп, азыркы тапта жакынкы мынау Европага экспорт болгон жерлер бар, Россияга, мынау араб өлкөлөрүнө экспорт болот. Сурот азыркы замандын учуруна талабына жооп бере турган заманбап сапаттуу кийимдер тигилип жатат. Өндүрүлгөн продукция экспортко чыгуу менен Кыргызстандын тигүү тармагын алдыга жылдырат. Ошондой эле жергиликтүү экономиканы колдойт жана аймак тургундарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга салым кошот. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Сокулук району.